الله بركة المطر ارحم اللي في الخيم يا الله. Ey Allah, ey Allah, biz оқ астында қалсақ, Америка от астында қалды. Біздің көз жашыбыз саңа жетіптір да. Ey Allah, деп палестиналық кишинин ыйлап жатқанын көрүүгө болот. Бұл видеороликти көрүп туруп, көзүңүзгө жаш албай кое албайсыз. يا الله يا الله بركة المطر ترحم اللي في الخيم يا الله. ترحم الأطفال الرضع في الخيم على شواطئ البحر يا الله. بغرقوا يا الله، بموتوا يا الله، جوع يا الله، شتاء يا الله، مطر يا الله، حصار يا الله. رحمتك عليهم يا رب. كل العالم خزنا يا رب إلا من رحم ربي يا رب. بركة المطر تفرجها على غزة. معايا يا رب، معايا يا رب، معايا يا رب. Бакыт бул тынчтыкта жана жакындарың менен өмүр сүрүү болсо керек. Себеби Лос-Анджелесте азырда шаар жалынга оронуп, массалык эвакуация жүрүүдө. 100 миңден ашуун адам коопсуз жерге көчүрүлдү. Бирок бир эле түндө 11 миң гектарды каптаган өрт 120 миңден ашык адамдарды үй-жайсыз жана жарыксыз, жылуулуксуз калтырды. Өрт атактуу адамдардын үйлөрүнө жетип, Голливуд бульварына коркунуч жаратууда. Көптөгөн белгилүү адамдардын, анын ичинде президенттин уулунун үйлөрү өрттөнгөн. Өрт өчүрүүчүлөргө кыйын болуп жатат, анткени гидранттарда суу жок, ал эми катуу шамал жалынды күчөтүүдө гана. Белгилүү актер Бен Аффлек өзүнүн үйүнүн өрттөнүп жатканын эс абалда карап турса, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Энтони Хопкинс жана Парис Хилтондун үйлөрү толугу менен күйүп кетти. Жалпы зыян 60 миллиард деп бааланууда, бирок эң негизгиси бул шаарды кайра калыбына келтирүү үчүн бир нече жылдар кетиши мүмкүн. Бул Лос-Анджелестеги эң коркунучтуу кырсыктардын бири. Бирок азыркы учурда жабыркагандарга жардам берүү абдан маанилүү. Абад Ньюска катталыңыз жана акыркы жаңылыктардан